Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Сиздер менен кайрадан мен Биймырза, Китептөө каналынын автору. Бүгүн менде конокто Нурсултан Бийназаров. Бизге кош келдиң, Нурсултан. Рахмат. Биздин көрүүчүлөргө өзүң жөнүндө бир аз тааныштырып кетсең, анан маегибизди баштайлы. Мен Бийназаров Нурсултан. Эл аралык Куайт университетинин 3-курсунда журналистика факультетинде окуйм. Аябай жакшы, Нурсултан. Нурсултан, алгач эле суроо болсун. Биринчи суроом ошо китеп окууга болгон кызыгууң качан артып баштаган? Жана биринчи сүйүп окуган китебиң эсиңдеби? Жана ошо кайсы китеп болчу? Эгерде чынын айтсам, мага студенттик убагымдан баштап китеп окууга кызыгып баштагам. Мектеп учурунда бизде андай болгон эмес. Китеп окуганга кызыкчу эмесмин такыр. Биринчи жолу китепти кызыгып окуган китебим көбүнчө ошо военный адабияттар болчу. Аябай жакшы. Нурсултан, айтсаң, азыр китеп мурда мисалы үчүн аз болсо, азыр китеп көп да. Анан ошончо китептин арасынан тандап окуу сенин үчүн канчалык деңгээлде маанилүү? Китепти тандап окуш керекпи же окуй берсе деле пайдалуу китепти? Жок, албетте тандап окуш керек. Тандап окуу аябай өтө маанилүү. Аябай маанилүү. Себеби бир киши өзүнө жакпаган китепти алып окуп алып туруп, ошол боюнча бардык китептерден көңүл калып кетиши мүмкүн. Анан эгерде мисалы үчүн ар бир киши өзүнүн жакшы көргөн бир тармагы болот. Ошол жакшы көргөн тармагына окуш керек. Себеби мисалы айтканда бир киши военный тармакты окуса, мисалы үчүн мен өзүм ошол тармакка кызыккан үчүн мен керек болсо биринчи катарын окуп атып, экинчи катарын дагы бир маанисин тез окуп кеткенге аракет кылам да. Эгерде ошол эле мен өзүмдү башка бир китептерге салсам, мисалы үчүн башка бир темаларга салсам, башка бир темаларды окусам, анда мен такыр кыйналып окуйм. Даже алардын мисалы үчүн сүйүү жөнүндө китептерди окуган болсом, мен алардын терминдерине тилим келбейт да менчи. Терминдер, мен военный тармакта болсо, ал өзүм терминдериме жат. Мен башталыштан башына окуп эле тягын бат окуп кетем мен. Ошондуктан ар бир киши өзүнүн жакшы көргөн темасын да окуган болсо, жана ошо өзүнүн жакшы көргөн темасында мыкты бир профессионал болгон болсо, анда көбүрөөк пайдасы тиймек, ал баардык китептерди чекеден окуй берип, анан кийин эч пайдасы тийбей калгандан көрө. Аябай жакшы. Анан дагы бир суроо, Нурсултан. Мисалы баягы китеп окуш керек деп көп угабыз да. Мурдадан бери кичинекейибизден бери китеп окуш керек, билимдүү болуш керек депчи. Анан мисалы китеп окубай койсо деле болбойбу? Мисалы же мисалы үчүн жашоодо китеп окуунун орду канчалык чоң? Же мисалы үчүн жөнүнө жүрө берсе болобу китеп окубай эле? Жок, албетте жакшы жакшы суроо бул. Бирок китеп окубай коюу деген сөз бул өспөй калуу деген сөз менен эле байланыштуу. Буга мисал, сен бул жакта окуп, аябай билим алып жүрүп, айылда калып кеткен бир досуң менен барып сүйлөшкөндөй маселе ошондо билинет да. Мисалы үчүн сен толтура тиякты космос жөнүндө сүйлөп атсаң, ал болсо бир болбогон темадагы бир немени сүйлөшүү. Бул деген ошондой. Макул биринчисинде макул неме үчүн, адеп үчүн унчукпай карап отуруп, макул деп угасың. Кийин уже такыр сүйлөшүң келбей калат. Себеби бир өзүң индивид катары бир өзүң бир просветленный деп коет го. Ошондой болуу үчүн бул китеп окуу зарыл. Себеби биз китеп дегенде, себеби бардыгы эле дүйнө жүзүндөгү кандай гана бир күчтүү адам болбосун, бардыгы китептен пайда болгон деп неме кылат да. Себеби бул биринчи мугалим да. Бизге окутуп аткан ошол мугалимдер, алар экинчи мугалим деп эсептелсе болот. Себеби бизден китептен адам билбегенин үйрөнөт. Анан кийин мисалы үчүн китеп окуп жүрүп эле чоң күчтүү адамдар бардыгы мугалим болгон көбүнчө. Себеби мугалим бул келечектеги адамды бир өзүнүн немесин билимин берип, ошол жактан үндөй турган бул киши да. Ошолордун эң биринчи мугалими эле китеп болуп атат. Абдан жакшы, Нурсултан. Сон жоопторду бердиң бизге. Эми бүгүн өзүң даярдап келген китеп жөнүндө дагы сөз кылып берсең. Мен даярдап келген китеп бул военный мемуар. Бул Константин Константинович Рокоссовский дегендин мемуары. Мен бул китепти окуганымдын, сен суроо бербесең айтып берейин да. Мен бул китепти окуп баштаган, окуйн деп издегеним себеби, мен кичинекеймен эле, кийин деле экинчи дүниелүү согушту жеңгенде көбүнчөсү бизде артка чегинбе, бир кадамды артка чегинбе деп ушинтип жеңгенбиз деп мактанат көбү бизде. Мен ушуну кичинекеймен эле ушул нерсеге каршы болчумун мен такыр. Себеби артка чегин көкпеттей болуп туруп алуу деген сөз бул кээ бир учурларда военный искусствону түшүнбөгөндүктөн деп.
ойлочумун мен. Ошого такыр мен каршы болчумун. Эми башкалар мага неме кылышы мүмкүн, каршы чыгышы мүмкүн, бирок ошого мен каршы болчумун. Мен бирок өткөндө жакында эле бир статьяны окуп калдым. Ушул Константин Константинович Рокоссовский, маршал Советского Союза. Дана парадты 45-жылкы военный парадты, парад Победы, жеңиш парадын башкарган ушул киши дагы ошого каршы болчу экен да. Ошондуктан мен муну изилдеп жүрүп окудум. Бул киши өзү түп тамыры түбү поляк болгон. Ошондуктан бул ушул мемуарында дагы эскерет. Бул главный ударларда муну алып койчу экен. Ошондо бир жолу эмне үчүн бул адилетсиздик деп Сталинге ушинтип айтканмын дейт да. Өз мемуарында жазат. Эмне үчүн мына адилетсиздик? Мага эмне үчүн главный удардан мен алып койдуң ары деп. Дегенде нега речитис деп коет экен да. Неме грузинский акцент мененчи. Анан буну ошондуктан аркага тарта беришкен. Тарта беришкен эмес, эми тарта беришкен дегенден алсын, бирок кичине четке жылдырышкан да көбүчү. Ушул киши дагы Багратион деген бир немен операциянын, дүйнө жүзүндөгү эң катуу операциянын автору ушул киши болот. Биз көбүнчө көрүп калганбыз, мисалы үчүн Озеровдун военный режиссердун кинолорунда Битва за Москву деген киносунда жана Освобождение деген киносунда ушунун сценалары келтирилет. Мисал айтканда, Сталин бар эшикке чыгып ойлонуп кел деп эшикке чыгарып берет. Себеби ушул убакка чейин военный искусство тармакта главный биринчи күчтүү удар бир тармактан берилиш керек болгон да. Бир жактан бир удар берилиш керек болгон. А бул болсо эки ударды главный кылабыз деген да. Ушул убакка чейинки адамга сиңип калган бул немеге бир эрежеге каршы чыккан. Ошондуктан Сталин экинчи жолу чыгып ойлонуп кел дейт. Ойлонуп келет, дагы ошол ордунда тура берет. Себеби Сталиндин алдында мындай кылуу өтө бир коркунуч болгон да, эрдик болгон да. Анын үчүнчүсүндө ошенткенден анан кийин биз неменин главнокомандующийнин өзүнө ишеничи бизге операция өтө мыкты даярлаганына кабар берет деп туруп кол коюп берет, ыраазылык берет. Ошондуктан ушул кыска учурда Белоруссиядан Польшага чейин, Пруссиянын чек арасына чейин кыска убакытта жетип барышкан ушул операция тууралуу. Бул ушул апарып жетип барып, биринчи очередте турганда муну да жылдырышат дагы, башка жака неме жөнөтүп коет дагы, анын ордуна Жуков тап келип коюшат. Бул ушундай күчтүү адам ушул аркага чегинбөө деген нерсеге бул каршы болгон экен. Муну дагы далилдейт, себеби бул биздин 316-дивизиянын 316-аткыштар дивизиясынын Панфилов башчылыгы ушул командалардын астында согушкан. Москваны коргогон. Именно биздин эмне үчүн ошол биздин 316-дивизия Волоколамский шахтаны коргогон десе, буга жооп болуп, себеби илгери ат жандар, кавалерия болуп, аларга жол проблемасы болгон эмес, көйгөй болгон эмес аларга. Калган жакта кете берген. А уже кийин техникалык согушка өткөндөн кийин поезд жолдору главный роль ойноп баштаган. Маневр үчүн бат жака танкалар таштоо, бияка немени бензин, ошого нерселерди алып келиш үчүн главный роль ойногон. А 316-дивизия ошондуктан эмне үчүн тарыкталган десе, ошол поезд жолду коргогон да, шоссени коргошкон булар. А бул ошонун командары ушул киши болгон. Анан 316-дивизия жөнүндө аябай көп айткан. Өтө өкүнүчтүү, мен жакында эле бир китап окугам. Экинчи дүйнөлүк согушту. Жок, бизде айтканда Улуу Ата мекендик согуштун сборниги бар экен, жыйнагы. Ал жерде Москваны коргоо жөнүндө 5-6 бир автордун чыгармасы бар. Бир дагы жолу 316-дивизия эскерилбейт ал жакта. Волоколамский шахтасында болсо Москвалык Подольское училище коргогон деп айтып атышат да. Такыр эскерилген эмес да. Себеби эң главный, эң негизги ударды биздин 316-дивизияга тоскон да ошол жерде. Себеби немистер главный ошо шоссеге умтулушкан да. Шоссеге умтулса, сразу маневр, аскерлердин маневр кылуу, же болбосо Москвага тез учурда техниканы жеткизүү оңой болгон. Ошондуктан алар ушул жерге аябай көп басым жасашкан. Эми ушуну эскербейт, бирок бул киши 316-дивизияны аябай көп эскериптир. 316 дивизия дегенде Кыргызстандык, Казакстандык неме призывниктер. Булар дегенде булардын жашы өтүп кеткен призывниктер болгон. Себеби буларды армияга чакырыштан мурун жаштар алып кеткен. Уже кийин дагы Москвага өтө чоң бир коркунучтуу болуп калгандан кийин жаш өткөндөрдү дагы ал жака алып кетишкен. Панфилов, Иван Васильевич Панфилов башчылыгында ошол жака барып Волоколамский шахтасын коргогон. А бизге белгилүү 28 Панфиловчу ошолордун арасында, алардын арасында Дүйшөн Кулшапоков дагы биринчи күндөрдө ошол жерде курман болгон 28 Панфиловчунун.
Демек Москва муну эскербейт экен да. Жок, Москва дегенде бардын айтыш кыйын. Мен окуган ошол сборникте бир дагы жолу эскерген эмес буну. А бул киши болсо аябай адилеттүүлүк менен аябай жакшы ушуну өтө жакшы бир эскерип кеткен да. Өзү эскерген. Ооба, өзү эскерип кеткен, себеби бул ушулардын командары болгон. Ошол жерлерге барып, ошол жердин мен өзүм көргөм дейт да. Ошол жерлерге дагы бир неме, бул командар, бул кийин маршы болгон, өзүнүн блиндаждарында отуруп эле башкаруу дегенди колдогон эмес. Аскерлердин арасында жүрүп, өзү дагы аракет кылып, өзү иштештин командарын бул командир аскерлер көрүп турса командирди эч качан аркага чегинбей согушат дегенди ушул колдогон. Анан кийин дагы бир айтчу нерсе, ал дагы бул ушул нерсени аябай жакшы түшүндүрүп бериптир. Ошол биз Озеровдун китебинде, киносунда, Битва за Москву деген киносунда аябай бир ушундай бир сцена бар. Аны биз көп кичинекейимде мен дагы аябай молодец экен, аябай жакшы экен деп мактап көрчүмүн. Бул болсо Истринский рубеж деген водохранилище болгон ошол жерде. Ошол жерге чегинүүнү суранат Жуковдон келип. Жуков болсо аябай катуу, бир кадам да аркага эмес, стоять насмерть деп уруксат бербей коет. Бул капуу болуп кетет. Анан Сталинге чалат. Бул анан кийин Шапошников деген маршал Советского Союза, ал ставканын башчысы болгон ошого чалат. Чалганда ал уруксат берет. Уруксат бергенден кийин кайра Жуков айтат: "Мен ошону цитата кылып келтирейин. Армияны мен башкарып атам азыр. Бир дагы кадам аркага жылбагыла уруксат бербей коет." Жуков. Ооба. Эми биз ошол жерде Жуковдун өтө бир эрдик кылганын көрөбүз. Кинодо ушул жерден эле ушул сцена менен бүтүрүп коет. Анан кийин эле уже Кызыл армия главный удар берип Москвадан куушат да немистерди. Бирок бул окуянын натыйжасы да болгон аябай. Муну ушул мемуарында өзү эскериптир. Истринский рубежден өтпөй калган үчүн немистер главный катуудар берип туруп, аларды кууп туруп ошол жакта. Аябай чоң, аябай көп бир адамдардын жоготуусуна, техникадан, адамдан жоготууга учурап, алар ошол жерди басып алды дейт. Анан кийин биз кайра аларды кууганда, ошо Истринский рубеждеги мен ойлоп аткан бир коргонуу кылам деп аткан нерсени немистер колгонундагы биз ошол жерден кууп чыгышыбыз аябай кыйын болду анан дейт. Аябай кыйын болду. Биз ошондо акылдуулук кылып, көкпеттикке салбай биз ошол жакка жылып койгонубузда бизде болмок дейт. Биз жылып койсок, аябай неме дагы аз болмок бизде, жоготуулар дагы. Жана биз көп нерсеге жетишмекпиз деген ушул далилдейт. Анан кийин бул ушул жерде бир окуяны эскерет. Сталин менен Жуковдун экөөнүн айтышуусун айтат да. Жуков ошол жерде главный сөзүн айтат. Жеңиш каалоо менен эле болбойт бир дейт да. Каалоо менен эле болбойт деп Сталин ушинтип коет дейт. Анан Сталин багындай жини келгенин билинет дейт. Бирок эч нерсе кылбайт. А бирок кийин Рокоссовский өзү айтып атат. Ушул Жуков ушул сөзүн өзү кийин амал кылган эмес дейт. Амал кылган эмес дейт. Анан кийин дагы бул китепте дагы бир аябай чоң ролдорду ойногон немелер жооп берген китептен бул аябай сонун китеп. Өзү катышкан, Экинчи дүйнөлүк согушта өзү катышып, башынан аякка чейин, башынын аягына чейин барган кишинин өмүр баяны бул. Өмүр баяны эмес, мемуар эскерүүсү. Ушул жерде өзүнүн эскерүүсүндө ал айтып атат. Дагы бизде бир Экинчи дүйнөлүк согуштун өтө бир катаал, коркунучтуу жерлеринен бул Кызыл армия Польшага жакындаганда поляктар ичинде көтөрүлүш чыгарышат. Бул американский же болбосо европейский көз караш менен караганда Кызыл армия турганда булар ичинен көтөрүлүш чыгарганда Кызыл армия ошолорду немистер кырып бүтмөйүнчө карап тура берген дейт да. Жардам берип койгон эмес дейт. Такыр. Жардам берип койгон эмес, Кызыл армия ичиндеги поляктар өзү кырылып бүткөндөн кийин, анан кийин алар басып келишкен дагы үстүнө, анан кийин коммунисттерди алып келип койгон дейт. Ушундай немени айтат. А бирок ушул Рокоссовский өзү поляк, эң главный мен белгилей турган нерсеси бул өзү поляк болгон. Ушул поляк ушуга жооп берет. Себеби аябай жакшы жооп берет. Буну китепти окусаңыздар өзүңүздөр билесиздер. Бирок аябай канааттандыра турган кылып, өзү поляк болбосо, анан кийин өзү ошол жердеги катышкан кишилерден болуп ушул китепке өзү жооп берет. Аябай жакшы. Нурсултан мага ошо бир жери аябай мындай таасир этти да. Мисалы, артка мен оюмча бул китептен артка чегинүү бул жеңилүү деген нерсе эмес деген мен түшүнүп атам да. Артка чегинүү балким бир жеңүүгө болгон бир тактикадыр деген түшүнүп атам да. Сенин оюң кандай бул боюнча? Ооба. Мен дагы ушинтип ойлочумун. Себеби көкпеттенип алдында танка келеткан болсо, бир винтовка менен 1897-жылы чыккан винтовка менен туруп бул мүмкүн эмес. Ооба да. Такыр бул дегени военный искусствону билбегендик. Мен эми
ал нерседен баягы чоң маршалдар андай нерседен ал билбеген деп айтып алыштан алысмын мен. Бирок бул такыр мүмкүн эмес болгон. Бул киши да ушуга каршы чыккан экен. Мен өзүм оюмду айткан жокмун. Бул Рокоссовскийдин ою. Бул ушуга каршы чыккан экен ушул нерсеге. Болсо маршал өзү. Ошол жерлерде өзү катышкан. А бирок дагы бир эскерүүгө өтчү нерсе, бул киши эч качан бул операцияны мен өзүм кылдым деп айтчу эмес экен. Такыр биз штаб менен кылдык. Биз команда менен кылдык. Биз муну менен кылдык деп айтчу экен. Такыр мен ушул операцияны өзүм Багратиону мен өзүм мындай кылдым. Себеби бизде өзүбүз билгендей эле эски маршалдарда көп операцияларды мен кылгам деп, же болбосо мындай кылгам деп уруштар болгон. Мен операциямды бул өзүнө алып алды деп Чуйков менен Василий Иванович Чуйков Сталинградты коргогон эң чоң батырлардан Чуйков менен Жуковдун ортосунда ошондой келишпестик болгон. Көп келишпестиктер болгон, бирок бул киши эч качан андай айткан эмес экен. Штаб менен биздин штаб ушундай план кылды, биз ушундай кылдык, биз ушуга натыйжага жеттик деп. Анан дагы эскерүүгө өтчү нерсе, бул аябай бир берилгендикти акырына чейин чыгарган. Себеби Сталин учурунда бардыгы Сталинден корккон, Сталинге аябай жан тарткан. Бирок 20-съездден кийин 20-съездде культ личности Хрущев алып салган. Ошондон кийин бардыгы аябай чоң сталинисттер, Сталин жакшы көргөндөр Сталин жамандап чыккан. Биз өзүбүздө эле дагы бул видеороликтер бар. Сталиндин эстеликтерин талкалагандар. Ошол учурда эле, СССР учурунда эле. Анан Сталинди мавзолейден чыгарып салышкан. Эч кимге көргөзбөй чыгарып салышкан Сталинди. Ошондо дагы өтө чоң сталинисттер, өтө берилген сталинисттер дагы, Сталин жакшы көргөндөр дагы Сталинден баш тартышкан. Бардыгы. Ошол эле Жуков, Ворошилов, Будённый көбү. Бирок бир гана ушул Рокоссовский такыр ошондон баш тартчу эмес экен. Значит, присяга деп коет орус тилинде, ушуну бузган эмес экен бул киши. Анан дагы бизге дагы кыргыздарга, Кыргызстанга аябай маанилүү болгон бир сөздөрдөн, бул өзү поляк болгон. Жеңиштен кийин поляктар муну суранып алып кетишет. Бизге министр обороны болсун деп Польшага. Бирок баргандан кийин муну байкушту аябай кыйнашат. Себеби бул орус болуп кеткен, коммунизм бул коммунист ушундай деп кыйналат. Ал жактан анан бул мажбур түрдө келет. Келгенде аябай бир өкүнүчтүү бир сөз менен келет. Польшага барса мени орус дешет. Россияга келсе мен поляк дешет деп, мени ушундай кылышат, неме кылышат деп, улчулдук кылышат деп, мага ушундай аябай кыйын сөз менен келген. Бул дегени жеңишти биринчи согуштун башталышынан баштап бул ушуга алек болгон, ушуну алып келген, жеңишке өтө чоң салым кошкон кишини ушуну алып койгон. Себеби бизде деле азыр мисалы үчүн болуп атат, бирөөлөрдү бөлүп атабыз, бияк, тияк деп, башка мамлекеттен келген деп. Кыргызстанга биздеги эң негизгиси Кыргызстанга пайда алып келип атабы? Кыргыз болбосо деле мен кыргызмын деп өзүн ойлоп атабы? Биз уже ага кыргыздей мамиле кылышыбыз керек дагы. Аны бир не деп коет? Эгерде керек болсо, мен билбеген нерсени ал билип турган болсо, мен качып берип туруп анын ордуна аны алдыга жылдырышым керек. Себеби немеге коомго анын пайдасы көбүрөөк болуп атат да мага караганда. А мен кыргызмын деп эле отура бергенде такыр урса эмес. Эгерде башка Кытай болобу керек болсо, Кыргызстан деп күйүп атабы, кыргызмын деп атабы, аны алдыга жылдырыш керек. Мен качып беришим керек, өзүм милдетим мен. Себеби мен ал кылган нерсе менин колуман келбейт. Аларда андай болгон эмес дагы, байкуш аябай кыйналган, ошондуктан аябай бир кыйналган сөз менен айтып келген. Ошондуктан бул келип, мени кыргыз аякка барсам мени поляк дешет. Бул жак келсе мени орус дешет. Мен ортодогу немемин деп аябай кыйналган да. Анысынан айтсаң, ушул китептен негизи эки сөз менен айтканда өзүңө кандай таасир алдың? Эмнени ала алдың өзүңө? Өзүмө мен өзүмүн главный негизги бир ишеничиме канааттандым десем болот. Себеби мен ошо эскиден эле кичинекеймен эле мен стоять на смерть деген сөзгө мен каршы болчумун. Анан бул болсо өзү бул чачынан тырмагынын учуна чейин военный болгон бул. 18 элек учурунда согушка кеткен. Биринчи дүнү согушка. Ошол боюнча мундирди чечкен эмес бул киши. Военный ушул нерсени далилдеп берип атат. Ошого мен канааттандым. Экинчиден, кандай гана асманга чыкпасын, көтөрүлбөсүн адам, эгерде өзүнүн адамдык, өзүнүн бир кичпейилдигин жоготпосо, ал эч качан унутулбайт экен. Себеби биз кандай гана өзүнүн неме кылгандарын көрдүк, алар унутулуп кетти, бирок Рокоссовский да азыр башка маршалдарды бирөөлөр жамандап, бир эки сөз болсо аларга, бирөөнү жакшы көргөн, жаман көргөн бир ойлор болсо, Рокоссовскийде бардыгы бир фикирде кармашат дагы, эч кимди жамандаган нерсеси жок муну. Себеби бул дайым
кичпейил болгон, анан кийин военный искусствону эң жакшы билген адам болгон. Ушул нерсени кичпейилдик менен булдан анан мен өзүмүн баягы ишеничиме канааттандыра турган бир жооп таптым десем болот бул китептен. Бирок мен айтпай койгон нерселер аябай көп. Мен главный айттым. Главный бул китепти окуп чыгыш керек. Анан кийин ал китептен окуп чыгып, ал китептен көрөт. 1985-жылы Москвада басылып чыккан. Ошону окусак аябай чоң таасир калтырат деген үмүттөмүн. Жана көргөн кишинин өзүнүн көзү менен Экинчи Дүйнөлүк согуштун кандай болгонун биз элестетүүгө болот. Анан биздин көрүүчүлөргө китептин атын дагы бир жолу айтып койсоң. Орусча китеп «Военный мемуар» Константин Константинович Рокоссовский. Дагы айта кетчү нерсе, бул китепти бул мемуар жазып бүткөндөн кийин ат тандаш керек болгон экен. Ар ким ар кандай айткан экен, бирок ал өзү аябай сонун атты тандаган. Солдатский долг деп. Солдатский долг. Ооба. Анан кечиресиздер эгерде мен орусча башка бир терминдерди башка тилде айткан болсом, кыргыз тилде айтпаган болгон болсом. Аябай жакшы Нурсултан. Анан темадан сырткары бир аз бир суроо берейин. Сөзсүз окуш керек болгон сенин оюңча, сөзсүз окуш керек болгон 3 китепти айтсаң, сенин оюңча. Менин оюмча, бул дагы ар кимдин өзүнүн кызыкчылыгына байланыштуу. Мисалы үчүн журналистикада болгондо мен журналисттин китептерин айтмакмын. Юриспруденцияны окуган адамдар болсо юриспруденцияны айтмакмын. Бирок эгерде жашоону үйрөтө турган, мисалы үчүн журналистиканы үйрөтө турган болсо башка бир журналисттин китебин айтам. Бирок жашоону үйрөтө турган болгон болсо бир эле китеп бар буга. Бул биздин Мухаммад пайгамбарыбыздын өмүр баяны. Себеби бул жерде ал киши кичинекейинен жетимдикти көргөн, бирөөнүн колунда иштегенди көргөн, соодагерлик байлыкты көргөн, аскер башчы болгон, ата болгон бир учурда, күйөө болгон бир учурда пайгамбар болгон, бир учурда мамлекетти башкарган, бардык ролду ал ойноп бизге көргөзүп берген. Жашоо керек болгон болсо, бизге пайгамбардын өмүр баяны зарыл болот. Кийинки маселе мен өзүм кызыкчылыгыма байланыштуу. Себеби мен өзү журналист болушума, журналистиканы окуп атышыма карабай, мен военный тармакка кызыгам. Ошондуктан военный тармактагы китептерди окуганга аракет кылам көбүнчө. Эгерде Экинчи Дүйнөлүк согуш болсо, ошо мемуарларды окуп чыгыш керек. Анан дагы Некрасовдун, Платонович Некрасовдун «Под окопом Сталинграда» деген китеби бар. Аябай жакшы китеп. Ошону окуп чыгышка баарына бир айтмакмын, окуп чыккыла деп. Себеби өтө чоң бир пайда аласың ал китептен. Анан кийин 3-чү китеп болсо, бул менимче биздин өзүбүздүн тарыхыбыз деп эсептейм. Тарых, кандай гана тарых болбосун, тарых кайталанат деген сөз бар да биздечи. Тарых дайым кайталанат. Тарыхта мисалы үчүн бир киши тарыхта бир киши мисалы үчүн бир жамандык кылып, анан кийин акырында бир проблемага келип тыгылса, азыр учурда деле бир мисалы үчүн бирөө тигиндей мындай кылып проблема кылып жүрөт, бирок эч нерсе болбой атат деп ошонун жолуна түшүп албастан, жок, бул тарыхта ушундай эле киши болгон, ал келип мондой болду эле. Бундагы акыбети ушундай болот. Мен ушундайдан качышым керек деп, мисал айтканда, тарых деген сөз бул келечектеги сенин басып турган картаң. Могул жерде чуңкур бар, ал жакка түшүп кетпе. Могул жакта мондой бар деген. Анан ошо тарыхтан биз өзүбүзгө жетерлик таянак чыгарып, ошолор өтпөгөн нерсени секирип, ошол жерден өтүп кетүү деген нерсе. Тарых деген бардык тармакка. Бул жерде тарых личностьтардын тарыхы болушу мүмкүн, мамлекеттердин тарыхы болушу мүмкүн, бардык нерсенин тарыхы. Жана бул деген карта деген сөз да келечекте. Дагы тарыхты окуган адам эч качан келечектен үмүтсүз болбойт. Себеби кичине башында бир кыйынчылыкка туш келип калса эле, алар үмүтсүз болуп кетиши мүмкүн. Эгер тарыхты билген киши болсо, келечекте тарыхта өткөн күчтүү инсандар ушундай кыйналган экен. Кыйналып анан тияка жеткен экен. Значит, мен дагы ошол туура жолдо барата турбаймынбы деп, өзүнө мотивация болуп, өзүнө бир алдыга умтулуу болуп, жана эч качан өзүнөн өзү наразы болуп же болбосо үмүтсүз болбоого түртөт тарых. Аябай жакшы Нурсултан. Анан биздин көрүүчүлөргө айта турган бир өзүң сөзүң болсо жеткирейин деген айтсаң болот. Окуйлу. Себеби эгерде башка бир мамлекетте, Англияда же башка бир мамлекеттерде жашаган болсок, биз өзүбүз үчүн жашашыбыз керек экен деген ойду колдосок болмок. Өзүбүз үчүн жашаш керек экен, бизде бардык бар экен депчи. Себеби Кыргызстаныбыздын абалын көрүп атабыз бардыгыбыз. Ушуларды көтөрүп оңдоого биз аракет кылбасак, башка эч ким аракет кылбайт. Дагы кээ бирки кишилер бар, мен өзүмдүн эле досторум бар. Бул жашоо менен жашаш керек, ушу жашоодо жыргаш керек деген ойлор бар.
ошол адамдарды карасаң жыргак эмне менен жыргап атат десе уктап атат да, башка эч нерсе кылбай эле. Башка Европанын олигархтардын балдарына окшоп тиги Мальдивтерде эс алып жүргөн жок. Тияктарда Дубайга барып эс алып жүргөн жок. Дубайда самолет менен учкан жок. Бирок жашап атат. Жашоо дегенде бул дүйнөдө жашашым керек дегенде уктап атат, жыргап атат уктап. Тамак ачып атат. Өзү жыргай турган, өзү жыргап жашайм деген адамдын да тамагында эмес ал. Мисал үчүн Франциянын ресторандарынан тамак жебей эле. Ооба. Жыргайм дегенде уктап атат, башка эч нерсе кылбай эле. Ооба. Андан көрө антип жыргап жашагандан көрө бул кыйналып эле бир жакшы нерсеге жетип койгон эң эле оңоюраак деп ойлойм. Ошондуктан жаштарга жыргап жашайм, бул жашоо бир эле кайталанат дегенди мен такыр колдобойм. Себеби биздин жашоодо, Кыргызстандын жашоосунда азыр жыргап жашайм деген адам уктайм деген сөз эле ошондон эле чыгат, башка андай нерсе жок. Ооба. Рахмат сага Нурсултан, чоң рахмат. Бизге келип убактыңды бөлүп бергениң үчүн. Аябай чоң таасир алдык. Сени угатып биздин көрүүчүлөр дагы чоң таасир алды деп ойлойм. Дагы бир жолу сага чоң рахмат. Билем сенин ичиңде мындан дагы айтып бере турган көп нерселер бар. Кийинки видеолордо келип дагы айтып бересиң деген үмүттөбүз. Сага дагы бир жолу чоң рахмат. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, биздин каналга катталыңыздар, ушундай сонун маектерден көрүңүздөр, видеолордун бөлүшүңүздөр. Бизге келип конок болуңуздар. Биз сиздерди дайыма күтөбүз. Кийинки видеолордун көрүшүнгөчө аман болуңуздар.